билимдин падышасы болгуң келсе, анда китептин кулу бол дейт. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Бүгүн биз сиздер менен китеп жана китептин пайдалары жөнүндө азын аулак сөз кылабыз. Телевидение жана интернет пайда боло электе китеп жападан жалгыз маалымат булагы катарында колдонулган. Окуганды сүйгөндөр үчүн назарыңыздарга кызыктуу фактыларды сунуштайбыз. Алгачкы китепти Вавилондук ассириялыктар ылайдан жасашкан. Максим Горький 400 сөздү 1 минута ылдамдыкта окуган. Иосиф Сталин күнүнө эң аз дегенде 400 барак китеп окуган. Томас Эдисон 2-3 сапты дароо бирге окуп, ар бир бетиндеги текстти эстеп калчу, ал ыклас коюп, ойду бир жерге топтоп окуган. Алар ылайдан болгон жумшак тактачаларга учтуу таякчалар менен өзгөчө чийип жанышкан. Андан соң аны отко бышырып сакташкан. Кийин Кичүү Азиядагы Пергам падышачылыгы биздин заманга чейин 2-чи кылымында жазуунун жаңы материалы катары айбандардын терисин колдонуп келишкен. Мына ошентип заманга жараша китептер өзгөртүлүп, жаңыртылып жазылып келген. Окуу стрессти төмөндөтөт. Окумуштуулар жана дарыгерлер айткандай, адамда пайда болгон 60% оору бул стресстин айынан пайда болот. Ал эми окуу стрессти 68%га төмөндөтөт. Узакка созулган стресс жүрөк кан тамырларынын 40%га, инсультту 50%га чогултат. Ал эми 6 мүнөттүк китеп окуу жүрөктүн согушун жеңилдетип, денени чыңалтат. Адам китеп окуп жатканда көздөрү ар тарапты карай берет. Ыкчам окуганга караганда жай окуганда көз тез чарчайт. Бул ааламда жалпы адамдар жок. Болгону күн өткөнүнө сүйүнгөн максатсыз адамдар бар. Ал эми китеп билим бул максатка жетүүнүн эң негизги көзү болуп эсептелет. Адамдар көп китеп окугандыктан көз оору пайда болосун айтышат. Жок, тескерисинче туура эмес убакытты тандап окугандыктан көз оорусу пайда болот. Анда эмесе видеоролигибиздин аягында биз эмнеден өтөбүз? Китеп окуңуздар жана окуган нерсеңизди пайдаланыңыздар. Урматтуу достор, сөзүбүздүн аягында китеп жөн гана бекерчиликте же зериккенде ачып окуп турган нерсе эмес. Китеп үчүн атайын убакыт бөлүңүздөр. Ошондо китеп өз мөмөсүн, жемишин берет демекчибиз. Кийинки сюжеттен көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.